Колбасные изделия Салих. Все самое вкусное для вас. Брат, камераны ылдыр кылып койчу кичине. Көрүнөйүн. Көчөдөн басып баратсаң, биризип салчу. Тартып аласың. Жөнөл. Хахадыраңа. Ведущий жакпайт. Чөнөлүп кетейин анырсын. Көрүп көрсөңөр, жок дегенде кадар бири выпустойчу, аны жакып калат. Кыздар жок. Жазылып атабы уже. Өзүмдү көрөм, өз фильмдеримди. Өзүмдү көргөн жакшы көрөм. Бәрін. Атаке мы ошону воскресенье кечке алып көрөм. Все, келди, бат-баттан баштайлычы, башка сөзгө кечип атам. Чо, баштадыкпы? Баштадык. Все, кет. Баарыңарга салам, эң мыкты шоу башталды. Бүгүн бизде ким конокто, мыкынын үйүнө ким келип калды десеңер, бизде бүгүн Кыргызстандын 2017 жылдын эң мыкты актер жигити келе албай калып, анын ордуна Азамат Уланов келди. Азамат, кош келипсиң. Негизи сен 2017-дин эң мыкты актер болуп табылгансың да? Кайсы эле? Элбирстен беле? Элбирс. Номинация «Лучшая мужская роль» вручается Азамату. Күрөн козудан эмне болдуң? Эчтеке албадым. Ал жерден утулуп калдың, жакшы. Аза, көптөн бери суранып атышты эле. 4-Б класстын кыздары ушу Азаматты чакыргылачы депчи. 5-Б. Бар, быйыл 5-ке көчтү. Былтыр суранышкан, ушу 4-тө окучу. Биздин шоуну көргөнсүң да, бизге келген адамдар мындай үйдөгүдөй кийинишет, үйдөгүдөй сезиш үчүн кенен кесир дегендей. Ошон үчүн азыр барып кухняда кийимдериң илинип турат, ошолорду кий. Мен былтыркы чак келбей калган кийимдеримди даярдап койгом. Андан кийин биз шоуну уланталы. Достор, дагы жолу тосолуңуздар. Кыргызстандын эң жаш Ак Элбирс 2017-де мырзалардын арасынан эң мыкты актер деп таанылган Азамат Уланов конокто. Ассаламу алейкум байке. Ассаламу алейкум. Видео ушундай жүрөсүң? Ооба. Сакал мурутты коюп. Негизи аябай улуу көрүнгүм келет да. На этот раз быстро. Кишилердей сүйлөбөйсүң анда. Агам сүйлөтөм мен. Чоң эле мурутчан киши мындай бос молокосостой болуп сүйлөп атасың. Образга кирейин анда. Азыркы учурда кайсы киного тартып жатасыз? Азыркы учурда кайсы киного тартып атасыз дейм? Сиз десеңчи. Мен азыр неме тартылдым жайында. Мындай эле нормально сүйлөйүнчү. Жашпайт бекен, Жашпайт экен мага негизи. Азыркы учурда проект жок, бирок 3 ай мурун тартылгам. Бир казактардын проектинде «Брат или брак» деген фильмдин 2-чи бөлүгү. Начали! Ошол кышында чыгат, Кудай буйруса. Сен ал жакта кимдин образын аткардың, кимдин ролунда дегендей? Биринчи частын көргөн кишилер түшүнөт. Ал жакта бир кыздын 4-5 байкеси бар. Мен ошол эң улуу байкесинин баласымын. Андан кийин мен болсом мындай өзү негизи 12 жашка көрүнгөн, бирок ичинен 40 жаштагы баланы ойнойм. Аябай мындай байке азыркы дейм да. Просто байкем бардым жоктан аларчы. Атак өзүнчө улуу кишини ойногом да. Урушуп бардым бүт байкелеримдичи. Съемка Алматыда болду да. Ошол Казакстанга тартылганыңда, мисалы, сен продюсериң бар да, же өзүң эле барып тартылып келдиңби? Жок, продюсерим менен. Сыр болбосо бир киного канчага алып калдың азыр? Бул суроо сырда эле калсың го дейм. Сырда эле калсың? Канча нөл бар? 0. Бул эле сырда калсын. 3-0 барбы? Билбейм. Доллар менен айтканда 3-0, анан жанында бир цифра.
1-0 точно көбүрөөк. Монча? 3000 Жок. Эгер айткың келбесе айтпай эле койсоң болот. Көп эле билет болуш керек. Быйыл мектепти аяктадың. Мектепти аякташ менен куттуктайм сени. Рахмат. ВРТ канча балл болду? Тупой экенмин. Айтпай эле коеюнчу, мында сыр деле калсынчы. Анда гонорарыңды айт. Бир эле нерсе сыр. Анда 120 жетип ал. Гонорарыңды айтып койсоң болот лучше. Кошумча. Жок, тамаша 120 эмес. Бул эл күлүш үчүн негизи эле айттым да. Негизи 116. Негизи 154. 154. Бирок мен буну аябай аз деп санайм. Баягыда бир сүйлөшкөндө айтып аттың эле неме деп. Москвага барып актерлук чеберчиликти окусамбы деп ойлоп атам депчи. Ал жак эмне болду? Окумай болдуңбу же окуй калдыңбы? Жок, ал жак дагы деле планда. Шаарда азыр пландар бар кышка. Кышта да бир проект бар, ошого тартылып туруп анан кийин күзүнө кетем го дейм. Эмки күздө. Эмки күздө же жазында кетем. Негизи окууга каяка тапшырдың? БГУга тапшырдым, заочно. Эмне жагына? Мен өзү негизи экономист болом деп. Болот экем да. Финансы кредит экен да. Неге Бирок мен чечти? аны ата энем чечти. Негизи мындай аябай общий депчи, бардыгына келе берет депчи. Аны бирок өзүм билбейм, мен кайсыл группада, кайсыл этажда окуйм, каерде жайгашкан БГУ негизи. Бир да жолу бар элексиң уже. Жок, бир да жолу. 1,5 айдай болду. Бар элекмин. Азыр мен бат-баттан суроолорду берем. 2 вариант болот. Ошонун бирөөсүн тандашың керек. КВН же футбол? Футбол. Мальдивы же Ысык көл? Ысык көл. Окуу же иш? Иш. Криштиану Роналдо же Лионель Месси? Криштиану Роналдо. Роналдо или Тавакел Муслим? Тавакел Муслим. Тавакел Муслим же Лео Месси? Тавакел Муслим. Бишкек же Алматы? Бишкек. Жертам же Ташка? Жертам. Шаурма же жертам? Шаурма. Шаурма же гамбургер? Квартира. Майонез же Тавакел Муслим? Майонез же Тавакел Муслим? Ойлон. Тавакел. Атактуулук же байлык? Атактуулук. Үй бүлө же жумуш? Байлык. Байлык экен жакта көрсө. Достор, азыр сиздер үчүн бир аз керектүү маалымат. Мен силерге баланс KG тууралуу айтып бермекчимин. Ооба, бардыгыбыз билгендей мындай тиркемелер өтө көп. Бирок баланс KG башкалардан өзгөчө. Тиркемени ачканда дароо эле сиздин балансыңыз көрүнөт. Бул жакта сиз коммуналдык төлөмдөрдү, байланыш, интернет жана башка кызматтарды төлөй аласыздар. А эгерде сиз акча которгуңуз келсе, тиркеме аркылуу эми бат эле которсоңуз болот. Мисалы сиз студентсиз, үйдөгүлөрдөн акча алып же салып туруу эми оп-оңой. Анан да мунун баары эч кандай комиссиясыз жана кезек күтүп да кыйналбайсыз. Эч кимге айтмай жок, балансты каяктан толтурууну эч кимге эле түшүндүрүүнүн кереги жокту, туурабы? Калаган эжекен магазинде же болбосо терминалда токтоп турсаңар болот. Менин сиздерге сунушум, жаңы технологиялардан коркпой, алар менен достошсок, жашообуз бир аз жеңилдеп калат. Баланс KG, төлөмдөр оңой жана бат. Сен азыр 18 жаштасың. Бирок ушу жашка келгенде деле аябай көп киного тартылып жетиштиң. Эң оор съемкалар кайсы кинодо болду? Бир тууганчыкка дейм. Бир тууганчыкты. Неге? Ал жакта фильмди силер көргөнсүңөр фильмди. Бир аз эпизод коёк. Бир аз эпизод, бирок аябай кыйын сөздөр го. Сүйлөшкөн кызыңызга алыскы Голландиянын талаларынан карапайым дыйкандардын эмгеги менен чогултулган голландский розаларды алып берип койбойсузбу? Ай, сен жаман рекламчыксың го эле. Айти, биринчиден рекламщик эмес, маркетолог. Ошол бир эпизодду бир күн тартканбыз. Таңкы 10-дон 9-дан баштап кечки 5ке чейин. Бирок сен ошондон кийин бир аз өйдө кеттиң окшойт, кинолор. Ошол фильмден кийин мени байкап башташты, таанып, сүрөткө түшүп, сен бир тууганчтай баласыңбы деп башташты да. Бир шоуга барганын көрдүм. Биздин Кыргызстандагы эле. Атын айтпай эле коеюн. Бир эки бар экен. Анан бир бала жаш тамашачы биздин байкелерибиз болуп калат. Ошо алып барган шоуга барыпсың. Атын айтпай эле кол, салам Кыргызстан деп. Ошол жака барганда сен аягында эксперимент, оюн катары кылып, ошол ЭКЖге подкат кылдырыптыр да. Ошондо сага неудобно болду. Жоңгуз. Сизде изюминка барып турбайбы, Анан. Оно тешиңизде такалып калыптыр. Жо, негизи элечи, чын айтканда мен ушундай ар бир шоулорго же интервьюларга барганда негизи эле бул жашоодо менен сураганда бирдемкени кылчы дегенде абдан жаман көрөм да. Ушуну кайталап коючу же
ушундай кылып койчу, шоу болобу, эмне болобу, сахнада базар жок кылып берем. Бирок ошолорго барганды жаман көрөм да. Анан кийин ошондо Санжарбек айтып атпайбы, кел могул эки дагы жаш болсо Биржан. Ал өзүм желание менен кыламын. Бирок жакта эки мен, апам курактуу эжеке турат. Апам эмес. Апам курактуу эле. Апаңан турасыз. Не апаңа? Анан ошолорго тийиштип атпайбы Санжарбекке. Тийиш керек болуп калды, жок деп коймойт белем. Ну, неудобно болду, эң Конечно. Негизи Азамат аябай кыйын актер, азыр көптөгөн кинолордо тартылып жүрөт. Азыр бизде экранда кандайдыр кадрлар пайда болот. Белгилүү кинолордон ошолорду биз кайталашыбыз керек да, алмак-салмак. Кимибиз мыктыраак кайталасак, ошобуз эң мыкты болуп таанылабыз. Каясың? Эмне кылайын? Өлөм кырсак ушпат экенсиң берем. Та кийинки. Өлгөн кырсаң болот. Взаимно. Сонча киного тартышпайт да мени. Сенсиң го. Сен картайган кезде. Жаба эле койчу, бетиңе так. Мындай эле жөнүнө турсам, Камарып атты. Табыкел го. Кадыр! Оно коконбу? Алаш калатты. Гөлдө эмесин ушуну сезет өзүм. Ой, көзүм катып калды, ажандан окуш. О, моуну кайталасаң? Апа кайта. Алыс, красавчик. Кандайсыңар достор, эң мыкты шоудо Эмиль Есеналиев менен болгон конкурстун жеңүүчүсү болуп Тим Мамытов деген көрөрманыбыз аталды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле бардык көрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, каналга жазылгыла, лайк баскыла, комментарий жазгыла, эң мыкты шоуну көргүлө, анан да мен Инстаграмыма жазылып калгыла. Ошо, рахмат. Давайте. Казакстанда акыркы учурда бат-баттан барып турасың. Көчөдөн Алматыдан сени таанып калышабы? Чын айтсам, балким ишенбейсиңер, бирок мени Алматыда көбүрөөк тааныйт. Бияка караганда. Кыргызстанга караганда. Көчөдөн ар ким келип алып сүрөткө түшүп алабычы деп көп нөчөт. Балким Кыргызстан эмес, Бишкекте балким баардыгы билет мен биякта жашайт экенин, көптөрү мындай биздин өз эле балага сүрөткө түшүп не алмак элем деп бичинен ойлоп коюшу мүмкүн. А жакта баардыгы ойлойт да, Азамат конокко келиптир, Бишкектен келип чалыш керек деп. Балким ушул үчүн, бирок билбейм. Бирок Алматыдан көбүрөөк сүрөткө түшөт мени, көбүрөөк тааныйт. Каякта фанаттар көбүрөөк маданияттуураак? Алматыдагы же Бишкекте? Бир, эки жакта бир. Тиякта деле кээ бирлери бар, Айша. Конечно, ал жакта эле өзүнүн манбеттери бар. Жакында бизге жана Black Star'дагы жаңы ырчы пайда болгон, Назима деген. Ошо Назима келгенде сен жазыпсың. О, парень из поисках мамы деп сени таанып калыптыр. Ошондо кандай сезимдер болду ичиңде? Ал негизи мындай болгон Кандай болду? Назима келди, выступать этти. Выступать бүткөндөн кийин анан бир убакта анын өзүнүн 4 илдеген орус охранниктер бар экен. Натуре дылдалар да. Анан кийин 4төө турат. Мындай өзүнчө бир монгол заведениясында негизи бир эме бар, мындай өзүнчө зал. Ошол залында штор менен жабык, астында 4төөдөн турат мындай. Калп айтпасам бир 50 кыз турат. Анын жигиттери турат. Бүт парамон тартып, охранниктер тургула короче, кыйкырышып атат. Сен акырын өтүп кеттиң. Жок, сөйлөшүп атат. Мен жана эле мындай четинен келсем, 4 охранник орус, анан бирөө кыргыз туруптур. Ал да илтеген да. Анан тиги кыргыз мени байкап калды. Анан кийин Азамат кандай берген дейт. Анан кийин биякта бүт бар айтып атат, эмне Азамат эмне кой бересиң деп чырлап баштады бүт барчы.
Анан кийин охранник айттым, сүрөткө түшкүм келет дейт. О, байке өтсөм болобу десем, көрдүң биякта канча кыз, канча кишилер турат дейт. Сен өлүп калсаң булар азыр мен жеп сарышпай дейт. Анан карашып дедим, турсам, анан бир убакта bir досум бар, анан кыйкырды. Назима, здесь Азамат Уланов стоит, который в поисках мамы деп кыйкырды. Кыйкыргандан кийин Назима, что дейт. Анан бир убакта момден охранник ачып туруп, жок, Назима чыкты, штораны ачып караганда кыздар, Назима ызычып башталды, мен карап туруп, пойдем дейт. Пропустить его дейт. Анан кийин элдин көзүнчө мен өттүм, макрагат болуп мынтип өттүм. Кирдим, блин, жаман толкундан. Назима экөөң элесиз. Ооба, экөөбүз элебиз. Чын экөөбүз эле, эч ким жок. Өзү анан бир кыз турат, менеджер болуш керек. Кирсем, блин, ты же тот мальчик, который в поисках мамы снимался, дейт. Да, десем, ты казах, дейт. Нет, я вот здесь, из Бишкека, кыргыз десем. Классно. Анан кийин мен айттым, да можно с вами сфотаться, пожалуйста, я ваш поклонник десем. Это, скорее всего, я должен у тебя спросить, можно ли с тобой сфотаться, дейт. Кечке ошону бири-бириңерге айтып аттар. Можно сфотаться? Я твой поклонник. Что-то чүтүк сүрөткө. Анын телефонуна чүтүк. Анын телефону кандай? Өзү телефонду берди менеджерине, ана сними деп, телефон алып чыккан. Нет. Оставь себе, дейт. Тамаша. Просто алсыктым да. Жайнаган жумурткалар турат. Мунун жарымы бышкан, сууга бышылган, жарымы чийки. Сен быйыл окууну бүттүң, мен 6 жыл мурун бүткөм. Ким өзү мектептин программасын жакшы эстеп калыптырбыз деген мындай суроолор болот. Эгерде мен суроо берем, сен туура тапсаң, сен өзүң тандап туруп башыңа жарасың бир жумуртканы. Эгер туура эмес тапсаң, мен любойун тандап туруп сенин башыңа жарам. Мага деле ошондой. Оюндун аты жумуртканы издеп. 1, 2, 3. Братан, көрүп калдым бир жолу. 1, 2, 3. Эмне кеттик? Мен баштайм. Австралиянын борбору. Сидней же Канберра? Сидней. Жок, туура эмес. Башканы албайсың. Жок. Кеттик. Канча планета бар? 8 же 9? 9. 8 планета бар. Точнобу? Чо там? Бышкан экен. Бышкан экен. Дүйнөдө канча океан бар? 4 же 5? 5 океан. Өзүм тандайынбы? Сен маяктан алганда жарылган, Онсуз жарылган эмес болуш керек. Жок. Кантип чапсаңар? Таш салып койгон. Мен жооп берем. Титирейт го дене. Бышкан жумуртканы кыйнап салдың. Дери чаш жүрөт го. Фу. Кайсыл жылы биринчи дүйнөлүк согуш башталган? 1914 же 1917? Биринчи 1914, жок, дүйнөлүк эмелерби? Биринчи дүйнөлүк согуш. Жок, 17. 17, туура эмес. Нер өлүп калган? Адамда канча хромосома бар? 46 же 48? 48. Акырынча. Баш бульдап калып калды. Суу канча градуста кайнайт? 80, 100. 100. Начап. Өзүң тандасаң болмок. Жайылмаш жок. Импровизация суроо кетти. Кеттик. Давай. Осьминоктун канча жүрөгү бар? Канча? 3 же 2? 2. Туура эмес. 3 жүрөгү бар. Стоп, камерада кос. Давай да импровизацияда. Чыңгыз Айтматов кайсы китепти жазган? Кыямат же Плаха? Плаха. Негизи экөө тең болсо кел ошончу мен чыгам. А? Экөө тең туура жооп болсо. Вот тандап чоюн акыркысын.
Бұлық дейді, алып қой бір адам, болбай атанды. Бұлық деп қалды байқұш бұл. Мен алып еле қолшы бияққа. Азыр. Жақсы оқыш керек ошончо. Болду азыр. Жетишет го дейм, Колбасные изделия Салих. Все самое вкусное для вас. Сен поисках мамы же болсо апамды издеп киносунда тартылдың. Табакел Муслим менен аябай жакын дос болуп калдыңдар. Көп Инстаграмдан көрөм да, кээде анын Инстаграмынан көрүп калам дегендей, кээде экөөң Инстаграмың биригип калат дегендей. Жада калса аны менен Балиге чейин барып эс алып келдиңер. Мальдива. Экөөңдүн достугуңар кандай болуп калды? Мындай байке ини катары аябай жакшы дос болуп калдыңарбы? Съемка учурунда эле биз аябай бири-бирибизге жакындап калганбыз. Жашоодо ал мени брат дейт. Брат, чего хочешь кушать? Куда поедем? Брат приехал депчи. Брат дегенде деле, конечно, албетте мен ини катары санайт. Ал мен үчүн байкем, жакын байкем. Азыр сүйлөшүп атабыз. Бир жумада бир жолу жазышып коебуз, кандайсың, баары жакшыбы? Ошо Мальдивага кандайча барып калдыңар? Табакел, алардын бир дос балдары бар. Бир 5-6 киши группа болуп. Андан кийин алардын бир агасы бар, Эрлан ага деген. Ал ошолордун бүт баарын агасы. Өзү негизи менеджер катарда барды үчүнчү. Салып бар экен, бир жылда 4 шаарды кыдырыш керек дүйнө жүзү боюнча. Мальдива как раз 4-нчү болуп калыптыр. Аягында мен болсо ошол кезде, ошол поездка жөнүндө сүйлөшүп атканда мен Алматыда болчумун. Андан кийин Табакел, брат, ушундай кафе келе калбайсыңбы? Биз ушакта отурабыз келсем, кофе ичип отургам, кофе ичип атсам бир убакта эле айтышат. Ушундай жигиттер Мальдивага качан барабыз, качан учайлы, канчага барабыз, эмне кандай деп. Андан кийин кулагыман угуп калдым да, эмне карасам, мен карап туруп Табакел айтып турган атпайбы. Пацаны, азыр же здесь, может, Азамата с собой возьмем атпайбы. Мен ошол жерден түшүндүм да, блин. Папа ал дедиң, папа. Мен барсам, блин, сон болот деп. Анан бир убакта эле бүт бар сурап калышты. Да, давай, анан Эрлан ага алсак болобу дейт. Эрлан ага, конечно, өзүбүздүн балабыз го, бул давай деп ошол жерден чечилип калды. Болду. Анан барып эс алып жыргап келдиңер. Конечно. Мальдива жактыбы? Чын айтсам, негизи мен ойлогом жакшыраак болот деп. Кашып кетсе 2 күн барса баш керек экен. Биз 4 күн болдук. Эмнеси жакка жояктын? Мальдивада өзү негизи 30тан ашык остров. Бир гектардай болгон эле островдор алар. Кичинекей остров. Неси жаман, анткени бул эртең менен турасың, завтрак, барасың, номерде жатасың. 12ден 4кө чейин эшикке чыксаң, сразу денең күйөт. Анан 54 градус. Сууга түшсөң, денең суу тустуу, денең күйөт сразу. 4кө чейин жөн номерде жатасың, акта да клуб жок. Да, клуб деп койдум. Мен клуб барбайм негизи. Кыргыз элим кечиргиле мени. Кыздар жок сүйлөшкөнгө. Эчтеге жок акта. Жөн эле кафе турат, биякта бассейн, биякта номерлериң болду. Сулуулук жөн эле. 4тө барасың, көлгө чөйсүң, кечки мал ужин, кайра номерге болду. Күн сен ушунда болот. Ашып кетсе үй бүлөңүн 2 күн карасың. Бир күн сүрөткө түшүп болду. Албетте өзүнчө островдор бар, кайрде клубу да бар, боулинги бар, бильярды бар, кинотеатр бар, ушундай островдор да бар. Просто андай кинотеатрга биз туш келбей калдык да. Бул андай остров. Ар бир келген конок өзүнүн атынан сен көрдүм дедиң, билет болуш керек. Өзүнүн атынан кандайдыр белек таштап кетет. Сенден бүгүн кандай белек болот биздин көрүүчүлөргө, эң мыкты шоунун көрөрмандарына дегендей? Табакел Муслим биз Алматыда жүргөндө, акыркы жолу барганда, экөөбүз жүргөндө, Nike магазинине киргенде, ал мага белек кылып, брат или бракка тартылдың, куттуктайм деп туруп мага кошелек алып берген. 92 000 теңге турат. Ал которгондо 19 000 сом. Ошону алып турам белекке. Серьезно? Кандай кылып тандайлы ошо комментарийлер боюнча? Комментарийге Сенин бүт бардык тартылган кинолоруңду ким биринчи жазса, ошол утат, Ооба. 13 фильмин ким биринчи туура жазса, ошол адам жеңүүчү болуп аталат. Аза келип бергениңе чоң рахмат. Жана бизде келген коноктор өзгөчө актерлор менен өзгөчө коштошуп болот. Биякта 4 образ бар. Ошонун бирөөсүн тартасың дагы, ошол образда биздин көрүүчүлөр менен коштошуп койсоң болот.
Инста кыз дейт. Экранга көргөз кой. 45 fix. Инста кыз дейт. Урматтуу менин кыргыз элем. Мен силерге хайперчтанып кетти. Мен силерге каларым урубагылачы суранан, подписка кылгылачы мага. Анан мени колдогула, лайк баскыла, эң ушул программасын көргүлө. Пока. Yeah. Мықты ең мықты шоу, ең мықты шоу, мықты ең мықты шоу, шаңменен өтіп жашо. Мықты ең мықты шоу, ең мықты шоу, мықты ең мықты шоу, шаңменен өтіп жашо. Біздің қонақ болып кет, мықты құрт сұрауларың бер, сырдашалы жылы майық құрып жазып жер. Біздің қонақ болып көр, сүйіне жан дүйнең өзі, бізде жалғыз шындық сөз, жалғанды өзіңден бөл. Мықты ең мықты шоу, ең мықты шоу, шаңменен өтіп жашо, балменен өтіп жашо. Шын жүректен сырдашулар, бірге жетті виз ашуға, қызықты дүйнеге кіріп келген қонақ сырдашуда.